Assalamu alaikum урматтуу достор, Жалал Абад шаарынын тургундары жана меймандары. Бүгүн базар күнү Берке базарында жүрөм. Карасаңар, могу азыр этажкаларга суу жетпей атат, тиги жакка суу жетпей атат, Токтогулда суу азайып атат деген күндөрдө мындай Береке базарында кеңири суу ага мына ушул Саратанда ушул ысыкта азыр башка жерде суу чачып берсең 1 мүнөткө калбай кургап кеткен жерде мына Береке базарында мындай кеңирчилик суу агып атат. Береке базарды ортосунда мындай өзүнчө ысык көлгө барбай ушул жерде кире турган мүмкүнчүлүк кылып берип атат да. Мына бул суу жерден чыгып атабы, башка жерден чыгып атабы билбейм. Могу тиги жакка шлангыдан чыгып атат, бирок шлангыдан мынчалык чыкпаш керек эле. Карагыла, бул эмне деген, бул адамдардын кайдыгерлиги да. Кайдыгерлиги. Биринчиден бул жерде могу жолдорду карасаңар, яма. Өтүңүз бул жерде жолдо турбай. Мына көрүп атасыңарбы? Бул жакы чейин суу толуп кеткен. Эми Токтогулга кандай байланыш бар дейсиңер деп сурашыңыз мүмкүн да. Токтогулдун кайсы жакта, Жалал Абадтын кайсы жакта деп. Эми Токтогулдан свет чыгат. Ал свет менен Жалал Абадка келет. Жалал Абадтагы водоканалдын насостору ошо менен иштейт. Кийин мындай кечке эле ачык тура берсе суубуз, насос кечке иштейт. Кечке иштейт, значит Токтогулдан көбүрөөк ток кетет. Көбүрөөк ток кетеби, значит көбүрөөк суу түшүрүш керек. Ошондо эмне болот? Бир жерде эле эмес, ар жерде мындай ачык калтыра берсек, элги жанагы айтат го, эл түкүрсө көл болот дегендей, ар бир үйдө бирден кран ачылып турса, өзү бирден болсо аз эле, бирок баардыгын кошсоң аябай чоң размердеги, чоң көлөмдөгү растрат болот да. Азыр нар жакта эми могу Береке базардагы могу жол азыр кышта келсең тизеден суу, жазда келсең тизеде чаң. Тиги жерге барып көрсөтөм. Соода, нан, этти кантип сатып атканын. Мына бул жерде дагы бир жерден суу чыгып атат. Грант көрүнбөйт бул жерде. Ошондо жерди астынан чыккан болобу? Бир жерде труба жарылган, чыгып атат да, ошол үчүн булчу. Мына силер өзүңөр көрүп жаткандай, могул жерде машиналар токтобой өтөт. Эл басып атат, машиналар токтобой өтөт. Чаң көтөрүлөт, чаң. Эми мындай дарбуз, сабыз, пияз, башка нерсени мындай жууп жесеңер, чаң көтөрүлүп атат да. Жууп жесеңер, могу нан деген нерсени жуубайсыңар да, туурабы? Нан деген нерсени жуубайсыңар. Могу пирожки, самса. Азыр ушул көтөрүлгөн чаң ушул нандын үстүнө, самсалардын үстүнө, мистелердин үстүнө, өрүктү да жуубайсыздар мейиз менен. Үстүгө түшүп атат. Аны биз алып жеп атабыз. Мына көрүп атасыңар, эт дагы ачык илинип турат. Могул жерде машиналар өтүп атат. Мына эт, мына патырлар, нан ачык турат беттери. Салам алейкум. Эмне нандарыңардын үстүн жаппайсыңар? Жок, эми азыр айтканда жабасызбы? Айтпаса жаппайсыңарбы? Үстүгө чаң конуп атпайбы буну? Мындай. Тигинде дагы самсаларды көрүп атасыңар.
Бул şu алып аткан адамдар да ошого маани бербей алып жейт. Бул эми бир нерсе десең ишиңме дейт. Өздөрү мындай бир аз ойлонбойт. Көрүп атасыңарбы чаңды. Рахмат барыңарга. Оюңарды жазгыла, бөлүшкүлө. Туурабы бул, туура эмеспи? Хейтерлер дагы жазгыла. Бирөөнүн тирикчилиги менен эмне ишиң бар депчи. А бирок өзү жеп аткан ишиң жок. Ошонучу. Рахмат барыңарга.